Каракол шаарында 10га жакын оруктун ардагери бар. Аларга жыл сайын 9 май жеңиш күнүнө карата Ысык Көл облустук административдик, Каракол шаардык жана Ысык Көл облустук сотторунун эмгек жааматы өздөрүнүн чакан белектерин, акчалай жардамдарын берип келишет. Алгач Ысык Көл облустук административдик, Каракол шаардык сотторунун өкүлдөрү шаардагы Ленин көчөсүндөгү Анна Попованын үйүнө барышып, аны менен баарлашып пикир алышты. Оруктун ветераны Попова Анна Григорьевнан келе жаткан 9 май улуу жеңиш күнүнүн алдында хабар алып куттуктаганы келдик. Эки коллектив Ысык Көл областынын Каракол шаарынын Каракол шаардык сотунун жана Ысык Көл областык административдик сотунун жамааты азыр эле Анна Григорьевна менен учурашып чыктык. Демдүү жакшы отурат экен. Жанында балдары, неберелери отурат. Ушу бул негизи иш-чара, жылдык иш-чара, бул өзүнүн пландык иш-чара 9 майга жана ошондой эле 1 октябрь карылардын күнүнө, энелердин күнүнө биз ушундай иш-чараларды системалык түрдө өткөрүп турабыз. Оруктун ардагери Анна Попова 94 жашта. Ал жыл сайын аларды унутпай эстеп, куттуктап келгендерге ыраазычылыктарын айтып, мындай согуш болбосун деген тилегин айтты. Не теряйте душу, дети, берегите свою землю. Старайтесь, чистоту держите. Наш город хороший, мы прожили здесь. Ал эми облустук соттун кызматкерлери Куренкеев көчөсүндө жашаган оруктун ардагери Надежда Калугинага барышып, анын ден соолуктары тууралуу сурашып, өздөрүнүн чакан белектерин жана акчалай жардамдарын беришти. Бүгүнкү күнү коллективдин атынан тыйын тыпыргыз чогулуп алып, ошо оруктун ардагерлерин куттуктаганы келдик. Азыр болсо Надежда Николаевнаны келип куттуктадык. Бул киши 94ке чыгыптыр. Жашоосу жакшы экен, өзүнүн ден соолугу да чымыр экен. Ушуларга чоң рахмат, ушундай бизге тынчтыкты тартылаганына. Жылдан жылга согуштун жана оруктун ардагерлеринин саны суюлуп баратат. Андыктан аларга бир гана жеңиш күнүндө гана сый-урмат көрсөтүп койбостон, ар дайым колдоо көрсөтүү керек. Мирим Усубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.